Кыргызстанда ВИЧ жұқтыруу алгандардын расмий эсеби 11 миңден ашты. Агалайы 10.400 кыргызстандык болсо, калгандары чет өлкөлүк. Ошол эле учурда оору аныкталгандардын 63% эркектер, 37% аялдар экенин Республикалык СПИДке каршы күрөшүү борбору кабарлады. Бүгүн 1 декабрь эл аралык СПИДке каршы күрөшүү күнүнө ылайык Баткен шаарында ак халатчандардын атайын иш-чарасы өткөрүлүүдө. Баткендин өмүр сакчылары ВИЧ СПИДке каршы күрөшүүнүн позитивдүү багытта жүргүзүүнү көздөдү. Анын негизинде маданий маанайда камсыздалган атайын конкурс уюштурулган. Мында ак халатчандар ырдап бийлеп жарышты. Бул иш-чараны облустук жаштар иштери, дене тарбия, спорт башкармалыгы биргелешикте уюштурган. Анда жаштарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, илдет тууралуу маалыматтар берилген. Бүгүнкү күнгө карата жаштар арасында ошол СПИД оорусунун алдын алуу, болтурбоо, аны жаштар арасында жайылтуу боюнча бүгүнкү күндө атайын иш-чаралар уюштурулуп, Баткен мамлекеттик университетинде кечээ күнү атайын жаштарга ошол СПИДтин алдын алуу, болтуруу боюнча пропагандалоо, мындайча айтканда жайылтуу иштери жүргүзүлдү. Баткен облусунда үстүбүздөгү жылдын 10 ай ичинде СПИД илдетине чалдыккан 14 учур катталган. Алардын 8 эркек, 6 аял, анын 4-өсү Кызылкая шаарында, ал эми 3 учур Кадамжай районунда, дагы 4 учур Баткен районунда катталган. Ошондой эле азыркы тапта бул илдетке чалдыгып каттоодо тургандардын саны 264-тү түзөт. Эми ошол оорулар бардыгы бизде диспансердик учетто турат. Ошондой эле жанагы дары-дармектер менен камсыз болгон. Булар менен атайын ушу окуудан өтүп келген дарыгерлер иштешет. Негизи бул боюнча биз жалпы коомчулук, жалпы эл бардыгыбыз бирдей болуп туруп күрөшүп эме кылсак, бул ооруду азайтсак болот, жеңсек болот. Баткен облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борбору илдетти жайылтпоо багытында бир катар иштерди жүргүзгөн. Мекеме ишканаларга чыгып лекция окуйбуз, беседа жүргүзөбүз. Ошондой эле экспресс тест дейт, оорудун аныктоочу экспресс тесттер менен элдин арасында ошо ооруду аныктайбыз. Андан сырткары жалпы медициналык кызматкерлердин арасында иш жүргүзөбүз. Ошол ооруду өздөрүнө жугузуп албаш үчүн, ошондой эле алар дагы элдин арасында ошол оорудун алдын алуу боюнча иш жүргүзөбүз. Өлкөдө ушул тапта ВИЧ инфекциялуу 1817 кош бойлуу келин бар. Ал эми акыркы 3 жылда ВИЧ инфекциялуу 1500гө жакын келин көз жарган, 1,5 жашка чейинки 400гө жакын өспүрүмдөр дарыгерлердин көзөмөлүндө. ВИЧтин акыркы стадиясы бул СПИД. Ал эми бул илдеттен каза болгондордун ушу күнгө чейинки 2500-дү түзөт. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.